таң калып, вау, звезда, мындай деп хайп болду да кадимкидей. Сүйүү бул мен үчүн азыр мындай биринчи орун. Көптөгөн подаркаларды ойнотобуз да, лайктар дагы көп басып, мындай жандуу болот, концерттин жандуу менен. Кийин эми келечекте сени айылдык бир жигит сүйүп калса, айылга турмушка чыгып, айылдын турмушун алып кете алат белең? Кармап туруп подписка кыл деди да. Анан телефонумду ачып туруп мындай подписка кылдым, дагы мага давай жаз. Салам барыңыздарга, бул эки сөз долбоору, аны менен мен Сагын Эргешов. Бүгүн өзгөчө эксклюзивдүү интервью болмокчу. Кыргыздын эң таланттуу сулуу кызы менен сиздерге кененирээк сонун маектерди куруп беребиз. Ким деп турсаңыздар, эми сиздер обложкадан көрдүңүздөр ким экенин, эми кыз кишини күттүрүп алсак болбосо керек. О, кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Атайын сен үчүн бүгүн жамгыр жаап атат деп зонтик алып келсем, иштебей калды. Рахмат. Жамгыр да токтоп калды. Кандайсың? Жакшы. Денсаулыктар, окуулар жакшыбы? Ооба, жакшы. Жакшы, рахмат. Концертиң менен куттуктайм. Рахмат. Азаматсың. Кандай болуп атат? Азырынча жакшы эле. Жакшы элеби? Толкундамай атасыңбы? Жок, кичине кулданам, конечно. Бирок пока что бар нормально, жакшы эле. Өзүң эркин сезип, тренировка кылып, отжимание жасап атасың. Жок, анчалык эмес. Жөн эле мындай даярданып. Ошо? Жакшы. Үшүгөн жоксуңбу же кофе ичели кирип? Жүрүбүз. Жүр кофе ичели анда, Ооба. Айма, сага кандай кофе жагат? Эртең менен сага кофени даярдап беришеби же өзүң даярдап ичесиңби? Негизи, чынын айтсам, мен кофени ичкенди жаман көрөм да. Андан көрө суу ичкенди жакшы көрөм. Даже үйдөгүлөр мени мындай шылдыңдашат да, кечке суу ичиресиң деп. Сразу кафеге барсак, кофе бирөөлөр, например, элима, элиндер, лимонад, милкшейктер заказ кылса, мага сразу автоматически мама суу дейт да. Анан күлөрүшөт. Ошон үчүн мындай жакшы көрбөйм да, ошол кофени. Достор, кофе албайт экенбиз. Жакшы болду, суу алат экенбиз. Айма, сен Инстаграмда дагы, ТикТокто дагы активный отурасың. ТикТок жатын көбүрөөк популярный. Анан сага блогер болгон жагабы же ырчы болгонбу? Кээде мындай түшүнбөй калам да. Ырчымынбы, блогерминби же жөнөкөй эле кызмынбы деп. Потому что, например, жолдо баратып, кыздар мени кандай десем, танып калышат да. Тааныганда мындай таң калып, вау, звезда, мындай деп айтсам, мындай башкача сезимдер да. Кээде мындай айтам да кыздарга, кыздар, эмнеге ушинтесиңер, эмнеге мынтип таң каласыңар, жөнөкөй эле силерге окшогон эле адаммын. Даже кандай Дженнифер Лопестер, Бейонселер да ушундай да. Анан кийин түшүнгөн жок. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Мындай эмнеге таң калышат деп, балким ошондой сезимдер толкунданганда ушинтип билбейм. Бирок мен Эки жак тең жагат өзүңө, Эки жагы тең жагат, ооба. Азырынча мен Инстаграмды андай эле активный өткөзүп жаткан жокмун. Бирок ТикТокко басым жасап, көбүнчө азыр биздин курактагы мындай зрительдерге жаксын деп, ошол көбүнчө ТикТокто отурам да. Айма, мага бир ой келди. Сенен мен ушул нерсени суранайын. Мен ТикТок такыр трендтерди да тартпайм. Негизи ТикТокто мындай жакшы көп деле отурбайм да. Мага ТикТок тартканды үйрөтпөйсүңбү? Да, давайте. Кел, бул жерден тартабыз. Үйрөтөйүнбү? Кандай болуп Кандай тартабыз? тарталы? Мунун тартпайлыбы азыр? Азыр кайсы тренд болуп атат? Азырбы? Мунун тартпайлыбы? Давайте. Меники окшошпойбу билбейм, бирок биринчи жолу трендтерди тартып көрүп атам. Касы меники окшоп экен ТикТок тартканым. Жөн эле жүрүшүм керек экен, достор. Нормально, боло берет. Боло берет, кеттик анда. ТикТоктон эң көп просмотр көргөн видео канча болду эле? Меники? 6 миллион дейт го лайктар. Негизи эң көбүн айтайынбы?
где-то 2-3 миллион болгон болуш керек просмотр. А лайк где-то 200 бирдеке миң болуш керек. Сонун экен анда. Жүрөм кофейняга кирели. Сен да чарчадың, Ооба. Жүрүм, могу жерге эле отуруп берелиби? Нормальный место экен ушул жер, Ох, чарчадыңбы? Жок, анча эле чарчаган жокмун негизи. Не жейсиң, не ичесиң? Жок, мен Сразу суу бериңиз анда, Айма, сен эң алгачкы чыгарган ырың мага лично жагат. Анан менин жанымда жүргөн инилериме дагы көпчүлүгү Айымканын ырын койсоңуз деп угуп калышат. Анан ошол ырдын жаралуу тарыхы чындыгында мага дагы, көрүүчүлөргө дагы кызык. Анан бир адам үчүн арнап чыгарган болсоң, ал адамды блоктон чыгардыңбы дегенде. Жок, негизи тарыхы деле жок. Мен ушуларды 13 жашымдабы чыгаргам. Ал жашымда мен даже сүйүү жөнүндө ойлогон да жокмун да. Апам кадимкидей эле мындай сурады да, кандай ыр жазып берелик деп, кандай ыр жаздырасың деп. Анан мен айттым, мындай азыр жашкурактагы балдар, жаштар ооба, көбүнчө мындай сүйүү жөнүндө ырларды окуса, мындай кандай десем, кызыктуу болот да. Анан апамды сурандым, сүйүү жөнүндө ыр жаздырбайлыкпы? Ошол жаздыргандан кийин комментарийлер болот го. Ошол комментарийлерде клиптен кийин дагы мен 12-би 13 жашта болчумун да. Ошондо көбүнчө мындай эжекелер болот, же байкелер болот. Түшүнбөй жазышат да. Хейт болду да кадимкидей эле. Көбүнчө жазышты, неге ушундай көп макияж кылат, неге ушуну билет, неге ушул сүйүү жөнүндө ырдайт деп. А мен болсо кичинекей болуп мындай смысл дагы жок болчу да ушул ырда. Анан кийин чоңоюп угуп, смысл пайда болду да. Заблокируй, сотри деп. Бирок кандай десем, эчкимге деле арнаган эмес. Ооба. Жөн эле жаштар эмнени угушат, жаштар эмнени көргөнү каалашат ушуну. Айма, азыр өзүң айтып калбадыңбы? Мен сага эме сүйүү темасында бербейт деле болчумун негизги суроону. Бирок биздин деле мектепте окуп жүргөн учурда баштан сүйүү өткөн. 9-класс болуп калдым дегенде, анан сага азыркы учурда сүйүүсүн арнап жакындап аткандар болуш керек же сүйгөнүң барбы дегендей. Азыркы жашында Ата-энең айтпайбы, айта бер. Жок, мен даже скрот этпейм да. Сүйүүм деле жок, эчким деле эчкиме налек болгон жокмун азырынча. Бирок болот албетте мындай балдар чыркашат деп айта албайм, бирок гүлдөр жөнөтүп, бирдекелер жөнөтүп иши кылса. Мага главное приятно болсун дешет да. Бирок мен сразу айтам, мен дагы силерге эчтерсе болуп, карыз болбойн иши кылсам. Тууганым, эгерде сиз Москвада жашап, эмне жумуш кыларыңызды билбей жатсаңыз, срочно Заман таксопаркына кириңиз да такси кылыңыз. Заман таксопаркында иштегендер үчүн сонун шарт. Ал жакта 10 фит жана 100гө жакын уюлдук телефон ойноткон. Шарттары кандай? Шарттары деле жок экен болгону сиз Заман таксопаркына такси кылып жүрө бересиз. Бир күнү Кудай буйруп 10 фиттин бирөөнү жана 100 уюлдук телефондун бирөөсү сизге буйруп калышы мүмкүн. Сиздер үчүн эң сонун шарт, срочно Заман таксопаркына иштеңиздер да машина телефон утуңуздар. Ушул номерлерге чалыңыздар. Баса, бул Заман таксопаркы белгилүү ырчы Данияр Эрматов агабызга карайт. Токто жаным, кетпе сени сүйөм. Просто жазышат да кээ бирлер, записка менен жиберишет. Подними свое настроение депчи. Аттарын жазбай эле. Ооба, жөн сториске жүргүзүп, жөн спасибо деп коем да. Мен азыр поступление менен же окуу менен алекмин да көбүнчө. Сүйүү бул мен үчүн азыр мындай биринчи орунда турбайт да. Ошол үчүн анча деле кызыкпайм ошого. Айма, жогоруда айткандай ырың дагы YouTube'дан карасам 10 миллиондон ашык просмотр болуптур. Куттуктайм. 16 жашта ушундай ийгиликтерди жаратып, чоң долбоорлордун үстүндө иштеп атканыңа чын эле мен азыр таң калып, сүйүнүп турам. Анан 16 жаш, 15 жашы 1-июнь балдар күнүнө карата спорт ордосунда тушоо кесүү концерт. 15 жашта. Бул чындыгында таң калыштуу көрүнүш. Ушул нерселер менен мен сени чын жүрөктөн куттуктаймын. Анан биздин бүтүндөй кыргыз журту дагы ушул нерсеге таң калып сени куттукташат. Сөзсүз түрдө комментарийде ушуну күтөбүз. Анан негизгиси айтайын дегеним, бул ырчылык жаатта концерт берүүңө сен өзүңдүн каалооң менен концерт берип атасыңбы же апаң
каалоосу менен концерт деп атасың ба? Негизи билесизби? Что-то последнее время мен ошо айттым го, эмне десем, окуу менен же поступление менен алек болуп жаткандан ырчылыкты кое тургам да. Бирок бир заматта эле апам менен сүйлөшүп калдык. Апам менден сурады: кызым, азыр ырдайсыңбы? Ошо чыгармачылык менен эмне кыласың деп. Мен дагы ойлонуп калдым, балким башка профессияныбы, башканы тандаймбы деп. Албетте, экинчи профессиям болот, андай основной десемби. Бирок ырчылыкты дагы таштагым келген жок да ошол моментте. Анан кийин подписчиктерим дагы, эмне десем, кароочулар дагы Концерт качан бересиң деп? Ооба, сурап калышат да. Ошону ойлонуп, апам мындай идея берди да. Балдарга карата благотворительный кайрымдуулук концерт кылып уюштурбайлыкпы деп. Мен болсо ушу сонун идея экен деп, давайте деп азыр. Колдодуң. Ооба, албетте колдодум. Как раз кандай десем, чоңоюп да калдым. Азыркы өнүмдү. Бул пакистанский мотоциклдар, пакистандык биздин туугандарыбыз келди мына. Ассаламу алейкум. Булардын сүйүп айдаган мотоциклы. Биздин мотоциклдар эми рассрочкага берилет, адал жол менен. Жана ошондой эле биз 10 мотоциклга өзгөчө акция кылып атабыз. Эгерде 10 мотоциклдын бирөөсүн ким алып жетишип калса, 2 кишилик жолдомо, путевка, Турция мамлекет. Биздики бардыгы адал жол менен. Эко Ислам банк жана Кыргызстан банк менен иштейбиз. Каалаган банкыңыздан рассрочка менен алсаңыздар болот. 10 гана мотоциклга биз акция жарыяладык. Ошонун бирөөнү алсаңыз, дагы бир жолу айтайын, 2 кишилик путевка Турция мамлекетине жана ошондой эле рассрочкага адал жол менен беребиз. Ушул номерлерге чалып жетишип калыңыздар. Биздин магазин Акунбаева 180 адресине жайгашкан. Примерно Акунбаева Чапаева жакта. Бүтөбүз. Сиздер үчүн шанс. Көбүнчөлөр угуша элек менде. Анан кийин ошол сольный концертти уюштуруп, апам экөөбүз азыр даярданып жатабыз. Мен дагы даярданатам. Ошол негизи апамдын идеясы болчу. Биринчи балдарга карата балдар үйүнөн балдарды чакырып, ошо кайрымдуулук концерт кылып, бирок ушул идеяны мен укканда прям мотивация алдым да, кандайдыр бир. Айма, биз Анжелика эжени жакшы билебиз. Кайрымдуулук иштери менен көбүрөөк алектенип жүрөт Кыргызстанда. Анан сенин эң алгачкы азыр концерттен түшкөн каражаттагы кайрымдуулукка жумшайбыз деп дагы айтып калдыңар. Негизи ушул кайрымдуулукка сенин көз карашың кандай? Кайрымдуулук жасап турасыңбы дегендей? Мен негизи 4пү, 3пү волонтерский организацияда болуп кандай десем, иштеген деле жокмун волонтерствода. Анан жөн эле жардам берип, ушуну өзүм жүрөгүм менен жакшы көрөм да. Допустим, волонтерстводон акча бербейт, же бир нерсе бербейт да, бирок жөн эле ушул душам менен жүрөгүм менен ушуну кылганга аракет кандай десем. Иштеп бересиң, э? Иштеп берем, ооба. Вообще без проблем да. Именно ушул, допустим, мектептен кийин келип, ошол волонтерство жөнүндө ойлонуп калып, ошол волонтерский организацияларга мен заявка берип, ошол менен алар алышып, алар менен чогуу иштешип, э? Ооба, чогуу иштешип, кандай десем, иштешип эмес, жөн эле аларга жардам берип, ошол биздин направлениялар бар да. Допустим, балдар үйү, анан кийин үй бүлөлөр, ушинтип онкобольной мындай балдар, ошол направленияларга биз бөлүнүп барасыңар. Ооба, проекттерди уюштуруп, например, мага концертке окшопчу, бирок концерт эмес, мындай проекттерби же курстарбы бирдеке уюштурабыз да. Анан ошол каражаттардын баарын ошол направленияларга бөлүп биз жөнөтөбүз. Ал эми мен болсо мындай ой келди да мага. Мен ошо волонтерствого барып жүрөм. Неге мен ушундай өзүмдүн атыман концерт уюштура албайм деп. Ошол апам экөөбүз ошону сүйлөшүп, балдар үйүнөн балдарды чакырып, анан кийин Шынлайндагы компаниясы бизди колдоп, Айкодо компаниясы бизди аябай колдошту. Шынлайн мисалы 2000 балмуздак беришет. Концерт күнү спорт ордосунда. Ооба, спорт ордосунда. Аябай мен кубанычта болгом, чынын айтсам. Анан кийин Айкодагы бизде генеральный спонсор болуп, самое интересное, билесизби, мен кичинекей болгондо атым Аймада. Анан мен атын эмне Айко деп айтып жүрүшчү да. Эркелетип, э? Ооба, ушун совпадениябы билбейм.
бирок именно ошол Айко деген компания бизди колдоп, ошол биринчи оюнга карата концертте. Ошол названиясын карасам эле сразу Айко дейт. Сүйүнүп кеттим. Не деген Айко да? Ошо сүйүнүп, как раз прям Айко, Аимка, мындай. Прям родное да бардыгы. Урматтуу кыргызстандыктар, 1-июнь күнү Айымканын спорт ордосундагы концертине барыңыздарды чакырабыз. Балдарыңыздарды алып концертке келиңиздер. Концертте 2000ден ашуун балмуздактардын баары таратылмакчы. Не только iPhone-догу, Samsung, Android. Ушуларды айт. Көптөгөн подаркаларды ойнотобуз да. Ошол үчүн обязательно келиңиздер. Шоу-программа просто пушка, бомба. Мощный болот. Ошол үчүн албетте келип көрүп кетиңиздер. Мен дагы кубанычта болом. Бардыгыңыздарды күтөм. Барыңыздарды концертке чакырабыз. Бул концертте балдарыңыздарды алып келсеңиздер, чындыгында эс алып, жырга ойноп кетесиздер. Анан балким iPhone, көптөгөн белек, подаркалардын бардыгы концерт күнү сизге буйруп калышы мүмкүн. Анан балдарыңыз сөзсүз түрдө Айымканы көрүп, кубанып, жыргап кетет. Айымка, сенин бүгүн көрүп таланттарыңа аябай суктандым. Ырдайсың, бийлейсиң, сабактан дагы жакшы окугандарыңы, английскийди жакшы билгендериңи. Анан мындан сырткары дагы сенин кандай таланттарың, өнөрүң бар? Мен көбүрөөк сени ашканадан көрүп калам. Негизи мен кичинекей кезимден бери тамак жасаганды жакшы көрөм. Таңем үйрөтөт, допустим, камыр жайганды, камыр жырганды. Ошол келечекте сага жардам берет депчи, ошол үйрөнүүлөр. Ошол тамак жасаганды аябай жакшы көрөм. Кээде Инстаграмгабы, ТикТоккабы тартсам, элдерге жак калды да. Ошо бир заматта карасам эле бардыгы лайктар дагы көп басып, мындай жагып калды элдерге. Мен дагы түшүндүм да, сонун экен депчи, ошол тартып баштадым анан кийин. ТикТокко тартып баштадым да тамак жасаганымды. Айыма, көпчүлүк кыздар баягы көңүлүм келгенде эле жакшы тамак жасайм же көңүлүм келгенде мен тамак жасайм деп калышат да. Анан сен көпчүлүк учурда эле көңүлүң менен, чын жүрөгүң менен тамак жасайсың же бир айда бир эле жасап киргизип коесуңбу? Биринчиден мен үй бүлөмдө мен улусу болом. Ошондой эле кандай десем, приходится да. Мектептен келип, кыздардын курсагы ачка, анапам дагы жумуштан эс алган келет да үйгө негизи. Анапамды кубандырайын деп, кичинекей сиңдилеримди үйрөтөйүн деп, мен дагы жөн эле отурбайм да телефонду тиктеп. Же сыйрак окуп албетте сыйрак окуп калам. Анан тамак жасап баштайм да. Кандай тамак жасап баштайын деп сиңдилеримден сурайм. Анан каждый день мага ТикТоктон мындай элима WhatsApp'тан жөнөтөт да мага мындай скриншот. ТикТоктон мынаны жасап бер, мынаны жасап бер, мынаны жасап бер. Мен вообще билбейм ошону кандай жазылат деп. Анан интернеттен карап баштап, ошентип күндөн күнгө кандай десем үйрөнөм, ооба. Бирок азыр, в принципе, мага аябай жагат тамак жасаган, даже курстарга барайын деп ойлонуп атам. Ошол кондитерскийби, кулинариябы, ошол курстарга барайын деп. Демек, бир эле учурда ырчы, блогер, фуд-блогер бардык жактан төрт тарабың төп келишкен таланттуу кызсың. Жана биздин интервьюнун ортосунда айтып калдың. 50-50 депчи, көпчүлүгү блогерлик дагы өзүмө жагып кетет, ырчылык дагы өзүмө жагат. Келечекте ушул ырчылык жол менен кетүүнү каалайсыңбы же болбосо бир кесиптин ээси болууну каалайсыңбы? Албетте, мындай образование керек, менин оюмча. Образованияга окуп, мен бир кесиптин ээси болуп, ооба, кесиптин ээси болуп, ал эми ырчылыкты дагы, чыгармачылыгымды дагы таштагым келген жок азырынча. Албетте мен ырдайм дагы, же бирдеке блогерлик катары тартамбы, ушул хобби катары болобу, же иш катары болобу, мен азырынча билбейм. Бирок азыркы пландарымда менде кандай десем, колледждерди, университеттерди жакшы бүтүрүп алып, анан кийин уже мындай на расслабоне десемби, ошол ырдаймбы же блогер боломбу, ошол экинчи планга кетет да негизи. Эң негизги максатың биринчи билимди алып, андан кийин ырчылык жаатты өзүнчө кенен бардыгын бүтүргөндөн кийин киришип алып кетейин деген планда экенсиң. Бирок обязательно эмес да мага баарын бүтүрүп, бардыгын даяр болуп, анан чыгармачылыкты баштайм деп. Бир учурда эле баарын бир алып кете бериш керек. Жок, эми убак комфортно болобу, кандай болсо,
главное мага комфортно болуш керек да. Анан кийин ошол бирок аракет кылам албетте. Ошол сразу алып барып, сразу бардыгына жетишип, кечиккенге аракет кылам. Айымка азыр маданият министри мамлекеттик мекемелерде концерт берсең, жеке концертин берсең, бардыгы фонограммасыз, жандуу үн менен өтүш керек дейт да. Сен жандуу үнгө даярсыңбы? Концерт жандуу үн менен өтөбү? Албетте даярданам. Ошондой эле албетте жандуу болот концертин жандуу үн менен. Эч кандай фонограмма болбойт. Ошол мен Элима менен да кырдайм, Алга тобу менен да кырдайбыз чогуу. Ошол үчүн обязательно көрүп кетиңиздер. Сөз. Ошол биз азыр даярданып жатабыз аябай. Как раз үнүмдү дагы мен даярдап. Сиз азыр уккандай эле мен кичине үнүм өзүм өлүп калдым да. Ошол үчүн мындай холодный спектакльди ичпей азыр лимонадтын баарын ичип алып. Бирок даярданып жатам ооба. Албетте жандуу үн менен болот. Азаматсың, 1-июнь Айымканын концертине барыңыздар келсеңиздер, Айымка жандуу үн менен 2 саат бою сиздерге сонун концерт тартууламакчы. Буйруса. Азаматсың Айымка. Рахмат. Айымка, сен англис тилин дагы өтө жакшы билет экенсиң. Анан көпчүлүк азыркы жаштардын басымдуу бөлүгү дейин Кыргызстанда калууну пландашпайт да. Анан сен Кыргызстанда эле каласыңбы же чет жакка кетесиңби? Мен азыр 9-класстан кийин колледжге барарымды ойлонуп жатам. Ошол колледжден кийин анан кийин чет өлкөдөгү университеттерге балким заявка берип, балким мени кабыл алышса, албетте кубанычта болом. Бирок ошол азыркы максатымда поступление да. Заявкалардын баарын университеттерге жөнөтүп, мени кабыл алышса экен деген тилектемин да. Ошондо алар кабыл алып калса, сен Кыргызстанда эмес, чет жакка кетет экенсиң болсо. Албетте, ооба. Азыркы биздин жаш курактагы балдар көбүнчөсү Америкагабы, каяка иши кылса, чет өлкөгө окуйм деген тилекте да. Ошол албетте мен дагы ошондой эле максатым бар, ошондой эле пландарым бар. Кабыл алынып калса? Ооба, пландарды уюштурат да потихоньку. Ал жакта билим алгандан кийин Кыргызстанга келип эле кызмат кыласыңбы? Аны билбейм, бирок ушул жакта мага эмне десем, бардыгы комфортно, бардыгы условиялар баары жакса, албетте ушул жакта калам. Бирок Кыргызстанга дагы келип жүрөм да. Ошол. Кыргызстанды баары сагынасың. Конечно. Көпчүлүгү баягы Анжека эженин кызы, анан өзүң да популярныйсың. Ошону менен биргеликте шаарда чоңойдуң дегендей, анан көпчүлүк элдин ою бул ак кол, анан өзүн аябай сезген кыз деп дагы ойлошу мүмкүн да. Анан мен бүгүн интервьюда сенин тамак жасайм, үй жумуштарын бардыгын кыламын, анан ушундай дегендерин көрүп, анан негизи жашоодо өзүң баягы абдан жөнөкөй экениңди көрүп, чын эле биринчи эле сүйүнгөм да. Көп болуп калды жолукканыбызга. Анан негизги суроонун багыты кийин эми келечекте сени айылдык бир жигит сүйүп калса, айылга турмушка чыгып, айылдын турмушун алып кете алат белең? Тут в биякта даже дело не в том, айылдыкпы же ким. Просто главное ар бир адамда кандай десем, своя судьба дегендейби. Тагдыры? Тагдыр, ооба. Я не знаю, кандай десем, чыныгында сүйүп калсам ушул кишини, мага баары бир болот да албетте. Ошол үчүн мен ушул жөнүндө анча деле ойлонуп көргөн эмесмин, потому что ишенем да, то что кандай десем, тагдыр бир, тагдыр бар. Ошол. Азыркы учурда баягы чыныгы сырын айтып, бөлүшкөн мектепте жакын курбуң барбы? Албетте, бизде негизи мен курбуларым абдан көп. Жакында курбуларым, я не знаю, балким мага повезлобу курбуларым менен. Бирок ни разу не встречала таких, билесизби, зависть менен же дагы бирдеке көрө албастык. Ооба, көрө албастыкты көрө электим да курбуларымдан. Ушул мага аябай кандай десем, прям бинго деп. Повезло да мага ошол курбуларым менен. Секреттеримди айтам, албетте бөлүшөм. Ошол. Анан кийин даже компашкабыз бар, школдун компания деген. Ошол менен биз чогуу жүрүп, в общем, сонунда баары курбулар. Совка жыргайсыңар дегенде.
курбуларыбыз менен өзүбүздүн компашкабыз бар деп калбадыңбы? Биз да мектепте окуп жүргөн учурубузда жана отуруш деп коюшчу да. Вечеринка кылып баарыбыз классташтар отуруп элек. Анан силер дагы азыр ошондой курактасыңар, үйдөгүлөр жөнөтөбү сени? Апам коркот. Анткени көп мындай ситуациялар бар болчу да. Допустим, айтып аттыңыз эле го, балдар сени сүйүп бирдеке кылышабы деп. Допустим, мен колуман алып туруп мындай типа мага подписка жибербесең аз эме сен бияка кандай десем кармап туруп подписка кыл деди да. Анан телефонумду ачып туруп мындай подписка кылдым да, дагы мага давай жаз, мага муну кыл, мага муну тигиндей кыл деп постоянно колуман кармап, же кучакталышат да даже балдар. Анан ошонун албетте апам дагы коркот. Ата-энем кандай десем коркушуп мени кээде эле жиберишет да, бирок мен аны дагы түшүнөм. Албетте түшүнүп, ошол этият болуп, абайлап жүрөм да. Көбүнчө мен курбуларым менен айткандай эле жүрөм. Ошол жалгыз эч качан мен гулять этпейм, даже киного барып, бир жактан тамак жеп, эч качан жалгыз жүрбөйм да. Өзүмө дайыма жанымда бирөө болот. Өзүмө комфортно эмес жалгыз жүргөн. Ошол ушундай моменттер, конечно, болот, бирок аз да. Ошол моменттер болгондо курбуларым мындай туруп алып. Бардыгы коргоп турат экен да. Коргоп турушат мени. Анда чын эле өзүңө повезло экен, сен айткандай. Ооба, ушул жактан түтүтүп көз тийбесин. Көз тийбесин, ооба. Анан ашарчап кеткен жана күйөрмандар деп колуңан тартып кетип ушундай дебедиңби? Анан аларды үйдөгүлөргө айтасыңбы же билгизбейсиңби дегенде, же курбуларың менен эле жайлап коесуңбу? Жок, анчалык деле моменттер жок. Жөн эле мындай айткандай эле колуман кармап же кучактап кетишет, бирок тиишип кеткендер. Ооба, бирок курбуларым бар, кандай десем досторум дагы бар. Ошол мени коргоп турушат ар дайым, даже кичинекей сестренкаларым уже Элима, например, сизден дагы кандай? Ооба, жок, сиздей эле да. Мендей эле болуп калыптыр, Элима. Сиздей эле болуп калыптыр. Ошол школдон дагы мен бирөө, бирок школдон мени эч ким мындай обидчиктер жок да негизи. Эч ким тарынтпайт. Тарынтпайт, ооба. Бирок всё равно Айлин деген сестренкабыз деле бар. Ошону бирөөлөр тарынса, всё уже Элима мынтип барып кетип калат да. Ошол үчүн Элимам да бар, Айлин дагы өссө, Айлин дагы бар болот ошол. В общем, ушул жагынан мен вообще, так сказать, не беспокоюсь, да. Апама албетте айтам, школго дагы келишет. Например, бир жолу где-то 5-6 балдар 3 күн бою школдун астында турушуп мени күтүшкөн. Мен болсо эжекелерим бар, албетте. Ошол мен эжеме чалып, ушинтип айтып, как раз мен эжем мектептен алып кетип атканда, эмне кылам, школдун аркасына айдап мени алып кетиңизчи деп айтсам, ал болсо сразу туруп, кана ким мага көрсөт деп, колуман кармап, көрсөттүм да балдарды. Ана алып туруп бирөөсүнө бетке чады. Экинчисине мына арык бар болсун ошондой. Анан ошо арыкка, короче, уруп туруп, анан 3-өөбү, 4-өөбү калышты да дагы. Анан ошолор чуркап кетишсе, ал болсо машинага отуруп, алардын аркасына прям, я не знаю, дворго чейинби, айдап прям, короче, ушундай болгондош балдаргачы. Анан ошодон кийин чата эч ким тийишпей калган. Айыма, биринчи июндагы концертиңе, алгачкы шоу-кез концертиңе ийгиликти каалаймын. 15 жашта чындыгында спорт ордосунда концерт берүү бул чоң эрдик. Тем более азыркы учурда жандуу үн менен сага чыгармачылык ийгилик каалаймын. Бир туугандарың менен, үй-бүлөң менен аман бол. Анан буйруса жалпы кыргыз элибизди 1-июнь күнү Айымканын концертинен күтөбүз. Себеби бул концертке келип сиздер билет алсаңыздар, ошол эле учурда балдар үйүнө кайрымдуулук жасаган болосуздар. Бул концерттен түшкөн каражаттын бардыгы кайрымдуулукка жумшалмакчы. Айымка, 2 сөз долбоорунун көрүүчүлөрүнө өзүңдүн кыскача ыраазычылык сөзүң. Албетте ата-энеме, өзгөчө апама, жана ошондой эле үй-бүлөмө чоң ыраазычылык. Ошондой эле сиздерге ошол көрүп жаткан жана ошондой эле мен концертиме келип берген буйруса элге чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле сиздерди баардыгыңыздарды күтөм, сизди дагы күтөм. Сөз барабыз. Буйруса албетте сиздерге дагы 2 сөз долбоорунун көрүүчүлөрүнө чоң ыраазычылык. Ушул интервьюну көрүп бергениңиздерге ошол баарыңыздарды күтөм, жакшы көрөм. Ушугуса сизге дагы ийгилик, ооба. Чоң рахмат. Ошо.
Барыңыздарды жакшы көрөбүз. Эки сөз долбоорун сөзсүз түрдө көрүп туруңуздар. Мындан аркадагы конокторду кызыктуу кылып алып барганга аракет кылабыз. Айымка сага чоң рахмат дагы бир жолу. Өнөрүң өркүндөп Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанышыңа тилектешпиз. Камераны жаап коём да. Пока.